Ат үстүндө өзүн эркин алып, түрдүү трюктарды жасаган Нурбек Орусулбеков 20 жылдан ашык жигитовка менен алектенип келет. Мына бул манежде машыгуусу бир жумада 5 жолу 2 сааттан болуп турат. Алгач коркуу сезимдер бар болсо, кийин бара-бара жылдар өткөн сайын көнүп ал сезимдер жоголо баштаганын айтты. 5 жыл тынбай машыгуудан кийин ат тандабастан ар бир ат менен сахнага чыга берем дейт ал. Бул жигитовка деп коебуз. Ошол мен кичкезимде эле абдан кызыгып, гимнастикага, турникке кызыгып эле кичкезимде эле сальто жасап үйрөнүп ошентип жүрчүмүн. Анан жигитовка биз өз кыргыз элибиз биз абдан атка жакын болобуз да. Анан ошол жигитовканы тамдаганыма өзүм аябай сыймыктанам. Каарманыбыз буга чейин Америка, Мексика, Канада сымал өлкөлөрдүн ири цирктеринде да иштеп келген. Америкада жигитовка мен барганда 95-жылы жигитовка жок болчу. Ковбойлор деп коет, родео деп коет. Жалпысынан бул группада 5 киши бар. Машыктыруучу Алмаз Райымкулов билдиргендей, жигитовкага кызыккан жаштар абдан көп. А бирок мезгил өткөн сайын иргелеп отуруп, кыйынчылыктарга чыдаган, билеги күчтүү, чыйрак балдар калат. Жигитовка абдан тынбай машыгууну жана өжөрлүктү, ошондой эле физикалык жактан даярдыкты талап кылат. Жалпысынан жигитовкада 15 чукул трюктар бар. Кызыккандар көп, анан кийин кээ бирөөлөр тренировкага чыдабай кетип калгандар көп болот да. Просто биздики жигитовка ат үстүнө эле жөн эле отурган эмес да. Секирип түшмөй, аттын алдынан өтөт, секирет. Ошондо көбү нагрузкага чыдабай кетип калгандар көп, аябайчы. Ошо нагрузкага элечи. Анан экинчиси шартына карайт да. Мисалы, айылдык балдар көп эле келгиси келет. Айылдан бияка келип, кайра кетип, эметкенге жол кире, ошо эмеси да. Жаңа эле биз көрдүк, сиз кулай жастадыңыз. Ошол кандай трюк, эмне деген трюк? Канча убакыт ичинде ошондой трюкту жаңы келген баягы бала жасай алат? Буну поджот дейт. Где-то аракет кылат. Бир айдын ичинде жакшы үйрөнүп да. Жумушка даяр болот да бир ай. Эмнеси өзгөчө ал? Поджот мындай жакшы көрүнөт дейлиги дагычы. Алынын аттын астынан өткөн. Кызыктуураак. Андан сырткары дагы кандай? Көп, ар биринин өзүнүн жумушу бар. Боковой, поджот, стойка көп да аябайчы. Айтырдан көп. Мына 15 түрү бар деди жогоруда. Анан кийин эң кыйындары кайсылар, ошолорду атап берсеңиз? Эң кыйын таджикский деген түрк бар. Ошолор кыйын. Садам деген бар, акробат. Көп эле кыйын. Алашкан чисто кыргыз ат эмес да, полукров болуп кеткен. Анан буларды жуйбуз, перед репетиция астында тазалайбыз, тарайбыз. Аттарыбыздын ар бир аттын мүнөзү ар кандай. Булардын эмелери кыялдары жаш болгонкундай болот. Урушуп койсоң таарынып калат. Ойносоң, күлсөң ойнойт сен менен. Ар бир ат бирине бири окшошпойт. Бул ат болсо биздин самый спокойный аттардын катарына кирет. Чуркаганы башкача аттарданчы. Өзгөчөлүктөрү бир мүнөздүү ат. Манежге киргенде, конюшняда жүргөндө өзүн башкача алып жүрөт. Сахнага, манежге киргенде өзүн башкача алат. Музыка иштеп уже биз концертке, шоуга чыгабыз дегенде уже өзүн башкача алат. Галоп чуркаган эң тынч үстүндө. Чуркап баратканы билинбейт. Каждый маанилүү нерсе эртең менен чарчап, уйкуң келсең, ат аны дагы билет. Ат сен кандай болсоң, ат да ошондой болот. Эртең менен уйкуңду кандырып, разминка кылып, атыңды тарап, аттың да разминка кылып, денесине массировка кылып, жууп, каждый атка внимание ар кандай өзүнөчү. Бул да жигитовка иштейт бизде. Бул экинчи группаныкы. Мырзалиевтер деп отта, руководитель
Албан, Бегалуу Албан деген жаш балаң. 5 кашка деген ат бул. Өзгөчөсү бул эме да. Түрк кылганда түрк берет, башка ат корошо үркүбөйт. Өздөрүн жакшы алып жүрөт да манештенчи. Булар же даяр ат. Бул балерон деген ат. Муну менен конно акробатический трюктерди кылат да, жанрлары. Жонглер, скакалка. Бул деген Карасай деген ат. Жаңыдан даярдап эметип атат. Булар азыр жумушка чыга элек. Жумушка пока даяр болмайынча чыкпайт да. Бул дагы ушу даярданып аткан атыбыз, бул да Бернар деген. Бул деле жаңы келген атыбыз. Буюрса бул дагы бир 1-2 айда 2-3 айда даяр болуп калат. Шартты түзүш үчүн ал үчүн бир мындай патриот киши керек го деп ойлойм да. Мисалы Туркменияда билесиңер, көчмөндөргө да келишкен ал жигиттерчи, Туркмениядан жигиттер. Аларды ат оюн анан баягы жер жүзүнүн боюнча кыдырышат аларчы. Япония, Америка, бүт жакка барышат. Туркменияны представлять этет да. Ошол үчүн лично президент өзү спонсор болуп берет аларгачы. Личный самолет, аттарын самолетко жүктөйт, самолет менен барат. Көчмөндөргө 2-3 жыл мурун көчмөндөргө келгенде самолет менен келип, оюн көрсөтүп, Туркменияны таанытып туруп, кайра учуп кетишти. Это гордость да, само по себе турабы. Эми бизге ошондой патриот бирөө болсо, жардам бере турган. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, НТВ.